Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте жаан аябай каттуу жаагандыктан айдоочу рулга ээ боло албай унаа оодарылып калган. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin. Erdoğan git! Git! Bu ülkeyi kurtarın lütfen artık. Erdoğan beni nefret ediyor, okuyamıyor. Almanya'da çocuklara da... Geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti, böyle de bitti senin dönemin. Recep Tayyip Erdoğan'dın biyligi jıgılуу алдында турабы. Президенттин сүрөтүн көрүнгөн жерден өчүрүп сенин добуруң бүттү. Сен кетишиң керек деп митингге чыккандардын айтып жатканын угууга болот. Erdoğan git! Git! Bu ülkeyi kurtarın lütfen artık. Erdoğan... Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Анкаранын мэри туркиялыктарды мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Туркиянын Анкара шаарынын мэри Мансур Яваш Стамбулдун башчысы Экрем Имамоглунун камакка алынышына байланыштуу Туркияда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Бул тууралуу түрк маалымат каражаттары жазышты. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоонун убагы келди. Анткени жаштардын көпчүлүгү төрөлгөндөн бери бийлик алмашканын көрүшө элек деген ал. Стамбулдун камалган мэри Имамоглу азырынча эң эри оппозициялык республикалык элдик партиядан шайлоого катышуу үчүн жалгыз талапкер. Беле кетсек, Стамбул шаарынын башчысы Экрем Имамоглу 19 мартта кармалган. Ал коррупцияга айыпталып 4 күнгө камакка алынган. Анын кармалышынан нааразычылык иретинде массалык демонстрациялар башталган. Туркия бийлиги Стамбулга кирүүгө жана чыгууга чектөө киргизди. Туркия бийлиги Стамбулда уланып жаткан нааразычылык акцияларынан кийин шаарга кирүүгө жана чыгууга чектөө киргизди. Маалыматка ылайык, чектөө мыйзамсыз аракеттерге катыша турган жеке адамдарга, топторго жана транспорт каражаттарына тиешелүү. Бийлик нааразычылык акцияларына катышуу потенциалын кандай баалай турганын так түшүндүргөн жок. Беле кетсек, Стамбул шаарынын башчысы Экрем Имамоглу 19 мартта кармалган. Ал коррупцияга айыпталып 4 күнгө камакка алынган. Анын кармалышына нааразычылык иретинде массалык демонстрациялар башталган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Депутат Эрулан Кокулов анын атын алып жүргөн эруландарга кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов социалдык тармактарда кайрылуу жасап, анын атын алып жүргөн балдарды жолугушууга чакырды. Бул нерсени көптөн бери кылсамбы деп жүргөм. Бүгүн ишке ашырайын деп турам. 2018 жылдан тартып не Сахар долбоору чыккандан бери мага ишенип, балдарына Эрулан деген ысым ыйгаргандар көп болгон. Жакында ошол эруландар менен жолугууну чечтим. Чакан маареке өткөрөбүз, деди ал. Кокулов Эрулан аттуулар жолугуу үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлөгүн 996 700 110 997 номерине жөнөтүү керектигин кошумчалады. Булак супер кежи. Саламатсыздарбы? Көптөн бери ойлонуп жүргөм ушул нерсени кылсамбы деп, бүгүн буюрса ишке ашырайын деп чечип атам. Негизи 18 жылдан баштап, Сахар долбоору чыккандан баштап көп абдан Эрулан деген ысымы балдар төрөлгөн. Мага терең ишенич көрсөтүп, көптөгөн балдардын атын мен билем, мага жиберип тургансыңар, Эрулан деп атагансыңар, силерге чоң рахмат. Ошол Эруландар менен жолугууну чечтим мен. Жакынкы малдарда жолугалы деп ойлойм, ошон үчүн ушул номерге, алдыда чыккан WhatsApp номерге Эруландын күбөлүгүн жөнөтүп койсоңор, ошол күбөлүктөрдү чогултуп канча Эрулан бар экенин негизи билип, анан кийин ошол чакан өзүбүздүн маарекебизди өткөрөбүз. Рахмат.